Айпери Медет кызы алтын утту. Кыргызстандык спортчу Айпери Медет кызы Туркияда өтүп жаткан күрөш боюнча Ясардогу Вехпи Эмре Хамид Каплан эл аралык мелдешинде алтын утту. Ал финалда австриялык Мартина Кюнс менен күрөшүп 6-4 эсебинде жеңип калды. Айпери Медет кызы 76 кг салмакта турнирдин 1-8 финалынан баштап күчүн сынады. Алгачкы атаандашы россиялык Кристина Шумованы мөөнөтүнөн мурда 10-0 эсебинде артта калтырган. Чейрек финалда Медет кызы россиялык Екатерина Букина менен кезгелди. Мекендешибиз атаандашына караганда өжөрлүгүн көрсөтүп 5-3 эсебинде аны жеңген. Финалга чыкчу кармашта кыргызстандык спортчу германиялык Франц Рейдельтини 6-1 эсебинде артта калтырды. Белгилей кетсек, спорттук иш-чара 24-27 февралда Стамбул шаарында өтүүдө. Булак Говори Чекит ТВ. Украиналыктар Польшага жөө өтүп жатат. Украина менен Польшанын чек арасында унаа тыгыны жаралууда. Бул туурасында сегодня Чекит УА порталы жазып чыкты. Андагы маалыматтарга караганда, чек арачылар жарандарды көпкө карап басымдуусун өткөрбөй жатышат. Айрым украиналыктар Польшаны көздөй жөө өтүп жатышат. Украина бийлиги 18-60 жаштагы эркектерге чет өлкөгө чыгууга тыюу салган болчу. Булак репортер Чекитке ийже. Си Цзиньпин Орусия менен Украина боюнча пикирин билдирди. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин жума күнү Орус президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө. Кытай тарапы Орусия менен Украинанын ортосунда сүйлөшүү жолу менен чечилүүнү колдоорун билдирди. Бул тууралуу РИА Новости кабарлады. Акыркы убакта Украинанын чыгышындагы кырдаал тез өзгөрүүдө. Бул эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурду. Кытай Орусия менен Украинанын ортосундагы маселени сүйлөшүү жолу менен чечүүнү колдойт, деди Си Цзиньпин. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинаны демилитаризациялоо үчүн атайын аскердик операция өткөрүү чечимине келгенин билдирген. Ал телекайрылуусунда азыркы кырдаал чечкиндүү жана токтоосуз чара көрүүнү талап кылып жатканын, Донбасс элдик республикалары Орусияга жардам сурап кайрылышканын айтты. Путин кан төгүү үчүн бардык жоопкерчилик Украинадагы башкаруучу режимдин абийиринде болоорун, Украина аскерлерин Украин бийлигинин кылмыштуу буйруктарын аткарбоого, куралын таштап кетпөөгө чакырды. Булак Назар Ньюс Чекитке ийже. Аба коркунучунан улам Киевдин тургундары метродо баш калкалоодо. Украинанын ички иштер министрлигинин башчысынын кеңешчиси Антон Геращенко Украинада күн оор болоорун айтты. Униан Украина жаңылыктарынын телеграм каналы орусиялык танктар жана техника Иванкова жана Чернигова аркылуу Киевке жакындап келе турганын билдирди. Абадан болуучу коркунучтардан улам Киев шаарынын тургундары метродо баш калкалоодо. Орус президенти Владимир Путин 24 февралда таң эрте билдирүү жасап, Донбасста атайын аскердик операция уюштуруу деген жүйө менен Украинага согуш ачты. Ал Украин жоокерлерин куралдарын тапшырып үйүнө кайтарууга чакырды. Таңкы саат 5-терде орус аскерлери Украинага чабуул жасап басып кирди. Владимир Зеленский бул аракетти өлкөгө каршы согуш деп атап, дүйнө лидерлерин Путинге каршы коалиция түзүүгө чакырды. Батыш өлкөлөрү Путинди айыптап, Орусияга каршы жаңы санкциялык пакеттер кабыл алына баштады. Ушул тушта Киев баштаган шаарларда Краматорск, Харьков, Донецк жана башка облустарда чек арадагы аймактарда жардыруу аткылоо токтой элек. Булак поликлиника Чекитке ийже. Зеленский: мен Европанын 27 лидеринен Украина НАТОго кошулабы деп сурадым. Баары коркуп жооп бербей жатышат. Украинанын президенти Владимир Зеленский орусиялык аскердик операция башталгандан кийин экинчи күндөгү өлкөдөгү кырдаал тууралуу жаңы видео кайрылуу жарыялады. Мамлекет башчынын айтымында орус аскерлери Украинанын аймагына ракеталык сокку уруусун улантууда. Анын билдирүүсүндө аскердик операция башталгандан бери 137 украиналык каза болуп, дагы жүздөгөн жараан-жарадар болгон. Президент өнөктөш өлкөлөргө жана дүйнө лидерлерине кайрылуу жасады. Биз мамлекетибизди коргоодо жалгыз калдык. Биз менен кошо согушууга ким даяр? Чынын айтсам, мен даяр мамлекет көрбөй жатам. Бардык өнөктөштөргө айтам, азыр маанилүү учур. Биздин өлкөнүн тагдыры чечилип жатат. Мен алардан биз мененсиңерби деп сурайм, алар ооба деп жооп беришет. Бирок алар бизди алууга даяр эмес. Бүгүн Европанын 27 лидеринен Украина НАТОго кошулабы деп сурадым.
түз эле сурадым, баары коркушат, жооп беришпейт. Биз мененбиз деп жооп беришет, бирок бизди альянска алууга даяр эмес, деди ал. Ошондой эле Зеленский орусиялыктарга кайрылды. Киевдеги тургундар жашаган үйлөргө бомба таштай башташты. 1941-жылдагы согушту эске салат. Митингге чыккан Орусиянын бардык жарандарына айткым келет. Биз силерди көрүп жатабыз, деди ал. Булак Сереп чекитке ийже. Адахан Мадумаров туп-туура айтыптыр ошондо убагында. Бул сөзүнө мен да кошулган элем. Азыр да ушул пикирдемин. Шоу-бизнестегилер бир өлкөнүн тагдыры менен ойнобой эле койсо, ошондо кино актер болгондо да комик, президент болуптур, койгула чай десем, бир-эки же красавчик деп эле болушпайт десең, мына эми жакабызды кармап реальный трагический фильм көрмөй болдук. Өз баштары менен кетсин. Владимир Зеленский жеңиши бул Украина үчүн трагедия. Мадумаров: кээде жакшы көрүп кетем ушул Адахан агайды. Тарапташтар эли жакпайт да, сөгүп сагып тебелей беришет менин постторумду. Бактыгүл Иманбек кызы. Анан жанакы Зеленский боюнча дагы биринчи суроом. Бул кайгы, бул жетишкендик эмес. Эгер туура түшүнгөн мамлекетке, бул кайгы. Шоу-бизнес. Ал кандай президент болуп кетет, келечек көрсөтөт. Украинанын өздөрүнүн саясий технологдор айтып атат. Бүгүнкү 74% колдойм деген 74%. Бул Зеленскийди колдойм деген пайыз эмес, бул Порошенкону жек көрөм деген пайыз деп атат. Кыргызда жакшы макал бар. Биткө чөшүп кийимиңди, көйнөгүңдү отко ыргытпа дейт. Чынтасыңбы? А сен ошого өчүшөт экенсиң. Башка вариант жок беле. Бар эле да. Мамлекет ойнобош керек. Бул от. Аябагандай жаман каттуу. Мүмкүн эртең мыкты команданы түзүп алып, алына жылып кетиши мүмкүн. Менин күмөнүм аябай көп. Кече бирөө аябай туура сөз айтты. Ошол 74% плюс бүгүн кучактап өйүп көкөлөтүп аткандар эртең биринчи таш ошолор атат. Неге? Сүйүүдөн жек көрүүгө бир кадам дейт. Бүгүн көкөлөтүп аткандар ошондой болуп калат. Караңыздар, Саддам Хусейнди кулатаардан 3 ай башка болду беле шайлоосу. 97% эл колдогон. 3 айдан кийин Америка кирип барып кулатты эле. Ва эстеликтердин үстүнө чыгып алып секиришип аткан. Эл ушундайбыз биз. Ишенип койгула. Жетишкендиги бир тарап аябай чоң жетишкендик. Айтып атпаймынбы, жана элдин каалоосу канча пайыз болсо, бюллетендин жыйынтыгы ошончо болуп чыкты. Бул жагынан Украина баарына сабак көрсөттү. Үлгү болду бул жагынан. Анан ал кандай президент болот, келечек көрсөтөт. Жаштыктын жакшы жагы бар, жаштыктын чатагыраак жагы бар. Себеп кечеки эле биринчи сүйлөгөндө биздин айтыш керек эле да, биз менен кызыктар болгон өлкөлөрдүн баары менен элибиздин кызыкчылыгы үчүн кызматташканга даярбыз деш керек эле. Жок, бул мамлекет биздин душман, бул президент биздин душман, биз бул жак менен барабыз деп сүйлөп жиберди. Ал бая жаштык. Үйүңдө сүйлөп берсең кечиришет. Артист болуп сахнада сүйлөп берсең кечирет. Эми бүгүндөн баштап саясатчы катарында кечирилбейт бирде. Сабыр Муканбетов Украина бийлиги коңшусуна оор казып, душманга колтук ачты. Мындай пикирин саясатчы талдоочу Сабыр Муканбетов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Украина бийлиги ал жакта жашаган орустарга орус тилин запрет кылып, орустарды некоренной народ деп, фашизмди жеңген баатыр ата-бабаларынын эстеликтерин уратып, Гитлерге пособник болгон Бендера, Шухевич сыяктуу нациктерди баатыр деп окутуп жатканга кантип макул болушат? Эмне болсо ошо болсун, курсак ток, каражаным аман болсун деш керекпи? Ошого макул болбогон орустар андан атышып өлгөн артык дешип 8 жыл согуш болду. 15 000 адам өлдү. Украин бийлиги кой дегенди укпай НАТОго кирип, анын ракеталарын аймагына жайгаштырмай болду. Орус коопсуздугуна тикелей коркунуч туулду. НАТОнун чыгышка жылуусун токтотпосо СССРдей болуп кыйраарына көзү жеткен Орусия жатып өлгөнчө атып өлүүнү чечти. Бирдиктүү батыштын санкциялары экономикасына оор залал алып келерине да кайыл болду. Туура кылды. Өмүр менен өлүм маселеси турганда кайдагы экономика? Украина бийлиги коңшусуна оор казып, душманга колтук ачты. Орусияны СССРдей ыдыратып талкалоону көздөгөн
англосакстарга акчага сатылып, Боордош элине кол салчу плацдармга айланды. Өзлөрүнө өзлөрү кылды. Кол менен жасаганын башы менен тартып атат. Соо эле болду. Эми мыкаачы нациктерди бирден терип, сот жоона тартыш керек деп белгилеген Муканбетов. Булак аргумент чекиткейчи.